Акчалай каражат жана тамак аш азыктары. Мунун баары өзгөндөгү жаратылыш кырсыктарынан жабыркагандар үчүн элден чогулган жардамдар. Кызыл Жарым ай коомуна ушул тапта көчкүдөн жабыркагандарга кайдыгер эмес жарандар колунан келген жардамдарын беришүүдө. Азыркы күндө көпчүлүк айтып атат, эми мындай тамак аш түрүндө жеткиликтүү көп адамдар алып барып берет. Ошондуктан көп болбосо да ошо топтолгон 100 000 болсо бир 10 адамга бөлүп туруп, эң мындай үйүндө керектүү нерселерин алып чыкканга жетишпей калган адамдарга акчалай түрүндө бул конвертке же болбосо банктагы карточка аркылуу бергенге аракет кылабыз. Бул эртең буюрса, эртең 11 май күнү таркатылып берилет. 29 апрель таңгамал жүргөн жер көчкө. Өзгөндүн Айусай айылында 11 үйдү басып 24 адам каза болгон. Эртеси 60 кожолукка 30 чатыр берилип, ушул күнгө чейин ар биринде 2ден үй бүлө жашап жатат. Ошондой эле Чоң Алайдагы күчү 6-7 балдык жер силкинүү катталган Жекенди айылында да 550 чатыр тигилген. Ош облусунун Өзгөн районунун жана Чоң Алай районунда табигый кырсыктан катталган кырсыкка байланыштуу атайын шот ачылды. Шотко ошол ар бир жаран өзүнүн каалоосу менен салым кошсо болот. Шоттун жабылышы азырынча белгисиз. Түшкөн акча каражаттары атайын түзүлгөн комиссиянын негизинде адрестүү бөлүнүп берилет. Өлкөнүн бардык аймактарынан өзгөндөгү жер көчкүдөн мерт кеткендердин жакындарына жана зилзаладан жапа чеккендерге көмөк көрсөтүүгө болот. Мындан тышкары азык-түлүк түрүндө гуманитардык жардам чогултуу чаралары да жүргүзүлүүдө. Учурда өкмөт жана Кызыл Жарым ай коому тарабынан 2 эсеп ачылган. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2017 жылдын 3 майында Чоң Алай районундагы жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн 44 07 01 21 00 00 93 83. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Өзгөн районундагы Зергер айыл өкмөтүнө караштуу Аю айылындагы жер көчкүдөн жабыркагандар үчүн 44 07 01 21 00 00 92 82. Ал эми Кыргызстандын улуттук Кызыл Жарым ай коому ачкан эсеп Алай районундагы жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн 02 11 12 01 21 00 65. Мындан сырткары жардам берүүнү каалагандар Ош шаары Байеленов 3 дареги боюнча жайгашкан Кызыл Жарым ай коомунун кеңсесине дагы гуманитардык жардам катары азык-түлүк, кийим-кечектерди алып келишсе болот. Кошумчалай кетсек, ачылган эсептер азырынча токтотулбайт. Каалоочулар мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам көрсөтүшсе болот. Гүлзада Турсунбаева, Азам Бузриков, Ынтымак.